Ветеринардык палата жеке менчик ветеринар кызматкерлерин көзөмөлдүк алыш керек. Бул маселе бүгүн жогорку кеңеште талкууланды. Демилгечилер ветеринария тууралуу мыйзамга өзгөртүү жана толуктоолорду киргизип жатышат. Ага ылайык аталган палата ветеринарларды каттап, алардын билимин жогорулатып, көзөмөлдүк кылып турат. Бирок айрым депутаттар бул кошумча түйшүк жана коррупциялык тобокелчиликти жарата турганын айтып чыгышты. Жогорку кеңештин бүгүнкү отурумунан кабарчыбыздын материалы. Жогорку кеңештин бүгүнкү отурумунда ветеринария тармагы боюнча мамлекеттин айрым укуктарын жеке менчик ветеринарларга өткөрүп берүү маселеси талкууланып жатат. Өлкө боюнча учурда 1000 ашык ветеринарлар бар экен, ал эми жеке менчик кызматкерлердин саны 2000 ашат. Бирок бул өлкө боюнча дагы жетишсиз болуп жатат. Жыл сайын өлкөдө малдын ылаңы күчөп, бирок аларды өз убагында эмдөө иштери толук кандуу жүргүзүлбөй келет. Анткени ветеринарлардын өлкө боюнча саны жетишсиз. Ошондуктан ветеринардык палата аталган кызматкерлерди каттап, аларды окутуп, үстүнөн көзөмөлдүк алса жакшы болот эле дейт демилгечилердин бири Мирлан Бакиров. Мыйзамда так жазылып атат. Кээ бир ыйгарым укуктарын келишимдин негизинде жеке ветеринарга берет деп. Анын бардыгын берип коет деп эч жерде жазылган жок. Бирок мындай сунуштарга каршы чыккандагы эл өкүлдөрү болушту. Мен ветеринар эмесмин, мен депутатмын. Ветеринарлар малдын ылаңын дарыласа, депутаттар мыйзамдын ылаңын дарылайт. Бул мыйзам язва. Өлкө боюнча ветеринарлар жетишсиз болгондуктан малдарды эмдөө иштерин толугу менен жеке менчик ветеринарлар аткарууда. 2125 ветеринарды кантип бюджетке алабыз? Бул советский система, бул илгерки колхоз совхоз. Биз азыр жеке ветеринарияга основа кылып ошолорго статус беришибиз керек. Аталган мамлекеттик инспекция бул мыйзам долбооруна өзгөртүүлөрдү колдоп жатса, өкмөт ага каршы чыгып жатыптыр. Андыктан депутаттар өкмөттүн бирдиктүү иштебей жаткандыгын сынга алышты. Өкмөттүн өкүлү урматтуу премьер-министрге билдирип койсоңуздар да мындай ынтымак менен иштесеңер жакшы болмок да, бир дызы чыгылбайчы. Кээ бир эл өкүлдөрү мамлекеттин ветеринария боюнча ыйгарым укуктарын жеке менчиктерге өткөрүп салуу туура эмес деп чыгышты. Бирок мамлекет учурда ар бир айылды ветеринарлар менен камсыз кыла албай жатат дешет депутаттар. Каражат боюнча мамлекет эч качан биздин ветеринардык врачтарды райондун деңгээлинен кийинкисин камсыз кыла алган эмес, кыла албайт дагы. Өкмөт жыл сайын малдарды эмдөө үчүн 120 миллион сом коротсо, кошумча ветеринарларды каржылоого 50 миллион сом керек. Бирок бюджетте мында каражат жок экен. Ал эми эртең эле 12 августта ЕЭПтин техникалык талаптары күчүнө кирсе, Кыргызстан этин сыртка чыгармак турсун, өлкөнүн ичинде дагы сата албай калуу коркунучу бар дешти эл өкүлдөрү. Изач Шугралиева, Бекжан Камзаев, Сентябрь.